Владимир Вячеслав Бакаята командасынын мүчөсү. Ал кол өнөрчүлүктү өздөштүрөбүз көргөзмөсүндө өз өнөрүн тартуулады. Жыгачтан жасалган ар кандай буюмдарды жасоо менен чакан кирешени да топтой алган. Интернеттен көрүп, через телефондон биринчи жолу мындай баштаганда болбочу да. Мындай кыйшык кезилип ушуну алганда 2 жыл уже жасап баштап атам да ушулардычы. Ошо выставкага, продажага ушуларды жасайм да. Өзүм колум менен жасап, лактарды өзүм акчадан алам, материалдарды өзүм акчадан алам. Досум сатып берет, анан акчаны берип коет да. Бирге көтөргөн жүк жеңил болот деп аталган фестивалга облус аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катышты. Шаар райондордон келген командалар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Үйүндө отуруп, эч жака чыкпай, өзү менен өзү баягы турмуштун оор көйгөйлөрүн кошо журулушуп жашап аткан адамдарды анан ушу уюштуруп аткан тарапка, өкүлчүлүккө, бийлик өкүлдөрүнө терең ыраазычылык айтабыз, ушинтип колдоп аткандарына. Анан биз шаардын командасы катары өзүбүз катышып атабыз, команданын аты Жаркын Келечек. Буюрса колдон келген аракетти жасап атабыз. Бирге көтөргөн жүк жеңил болот фестивалы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Негизги максаты ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруу, алардын кол өнөрчүлүгүн өздөштүрүү болуп саналат. Канчадай майыптуу бар адамдар бар, үйүнөн башка эч жака чыкпайт да. Бир бөлмөдөн чыкпайт, ата энесинен башка эч кимди көрбөйт, ошондой балдарыбыз бар. Өмүрүн жалаң ушу бир бөлмөдөн арнап койгон адамдар бар. Аларды алып чыгыш керек коомчулуккачы. Биз мыйзам алдында дагы, шарияттын алдында дагы биз бардыгыбыздын укугубуз бирдей. Ошонун биз алдыга алып чыгыш керек. Эч кандай дискриминация болбош керекпиз бизчи. Элдер кабыл алгандар бар, дагы эле кабыл албай терс мамиле көрсөткөндөр да бар. Бирок биз алдыга беттеген максатыбыз бар, ушу жамаатыбыз менен. Ар бир 7 областта бирден координаторлорубуз бар, кураторлорубуз бар. Анан биз бийлик менен тыгыз иш алып барып жатабыз да. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомдон обочолонтпой колдоо максатында өткөрүлгөн бул иш-чара Датка аяндар жамааты тарабынан каржыланат. Ал арада аймактарда өткөрүлүп жаткан кайрымдуулук фестивалына жергиликтүү депутаттар да колдоо көрсөтүп келет. Буга чейин деле ошо колдоо көрсөтүп келгенбиз. Багы бирге көтөргөн жүк жеңил болот демекчи. Ар дайым булар менен катташканга жана ар дайым бир колдоо көрсөтүп, дайыма жандарында болууга дайым даяр болуп келгенбиз да, даярбыз буюрса. Анан бүгүнкү өтүп жаткан фестивалга жана катышуучу конокторго ак жол каалайм, ийгилик бардыгына. Ушунча алыскы жолду карабай бизге келип бергендиги үчүн терең ыраазычылык билдирем. Фестиваль республика аймагында экинчи ирет өткөрүлдү. Эми мындан ары да өлкө аймагында уюштурулат. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.